Күйөөмдү эсим ооп кулап коркутуп койсом, көзүмдү карап калды. Билесиңби, KG окурмандардын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет бир айымдын катын жарыялайбыз. Эскертүү: каармандардын аты өзгөртүлдү. Башкы беттеги иллюстративдүү сүрөт интернеттен алынды. Окубай жатып мени урушкуңар келип кеттиби? Аягына чейин окугула, анан түшүнөсүңөр. Баса, бул лайфхак эмес. Эч кимиңерге мындай кылгыла деп үндөбөйм. Айла жоктон ойлонуп табылган амал болду. Баш кошконубузга 5 жыл болду. 2 балабыз бар. Тентектигин айтпагыла, бир ордунда турушпайт. Үйдүн баары небак эле бүлдүрүп бүтүшкөн. Экөө чоңойгондо ремонт кылбасак, азыр аны жасоонун пайдасы деле жок. Бир күндө 10 жолу кийимдерин котором. Мышыгыбыздын жүнү калбай калды. Экөөнү көрөөрү менен качат. Анан кантсын байкуш, жулмалана берип ал деле чарчады. Чоң апасы менен тайенеси бир команда болуп алышкан. Кой айланайын, бул 2 каракчыга алыбыз жетпейт, бизге тийишпек эле деп качып кетишкен. Мен дагы аларга кошулуп кетип калат элем. Кайдан? Күйөөм жумуштан келери менен жатып алат. Чарчадым, сен болсо жыргап үйдө отурдуң дегенде күйүп кетем. Менин ордума өзүн коюп көрбөгөндөн кийин ишенбей турганын билем. Тактика ойлоно баштадым, анан таптым. Кирди чайкап бүтүп, күйөөмдүн жанына бардым. Жуман, тур, кирлерди жайып койчу. Эмнегедир башым айланып жатат. Эртеден бери балдар менен жүрүп чарчадым. Макул, коюп кое бер, азыр рекламада барып жайып коем. Тим эле кой, өзүм жаям. Бурк этип сыртка чыгып кеттим. Кир жайып жаткам. Эшиктин ачылганын, сүйлөнүп басып келатканын байкадым. Дароо ошол убакта ыңгайлуу позаны тандап туруп куладым. Кулагандан дагы күлбөй коюу оор болду. Жаным, эмне болду? Сураным, көзүңдү аччы. Мени угуп жатасыңбы? Мени көтөрүп алып үйгө жөнөдү. Суу алып келип чачып жатат. Мен билмексен болуп жатам. Ыйлап алган деп койгула, күлкүмдү аран кармап турдум. Тез жардам чакырганы баратканда акырын көзүмдү ачып, «Жуман» деп угулар угулбас үн чыгардым. Чуркап келип бетимден өпкүлөп кирди. Эртеси жакшылап эс ал деп балдарды алып кайненемдикине кетип калды. Бир күн кечке жырга уктадым. Ошондон бери күйөөм өзгөрдү. Жумуштан келип алып кол кабыш кылат, кирлерди жууп, эрте келсе тамак жасап, кечинде мени уктай бер деп коюп, түнү менен балдар менен отурат. Ишенесиңерби, кадимкидей эс алып өзүмө келе баштадым. Ар дайым ачылбаган маанайым дагы көтөрүлүп, өзүмө карап калдым. Күйөөм дагы сулуу боло баштаганымды көрүп, ого бетер жардам бере баштады. Кыскасы, менин баяным ушундай. А силерде кандай кызыктуу окуя болгон?